Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, бүгүн 24 апрель силер менен кайрадан миграция жаңылыктары. Сөздү баштардын астына биздин YouTube каналды колдоп, катталып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Россия Федерациясында көбүрөөк эмгек мигранттары керек деп Орусиянын омбудсмени айтып жатат. Эми эмгек мигранттарына ижарага, арендага квартираны бергендерге кылмыш иши козголушу мүмкүн. Москва жергесине жок дегенде 50дөн ашык мечит курулуш керек деп диний өкүлдөр айтып жатат. Россия Федерациясынын мамлекеттик думанын депутаты мигранттарга мал катары мамиле кылбагыла деп кайрылып кетти. Оренбург жергесинде суу ташкынынан кийин 11 кыргызстандык үй бүлө тилекке каршы көчөдө калып, үйлөрүн сууга тапталды. Урматтуу мекендештер, Санкт-Петербург шаарынын бизнес омбудсмени Валерий Калугин жакында бир чыгарылышка айтып кетти. Россия Федерациясына экономиканы жүргүзүш үчүн, экономиканы көтөрүш үчүн көптөгөн дагы мигранттардын күчү керек деп. Аларыбызды жок, биз алдыга жыла албайбыз деп. Эми Россия Федерациясында дайыма эки блок иштеп келет. Бул социально-экономический блок. Алар дайыма айтып келет, мигранттар керек. Мигранттар бизге экономиканын күч өткүсү, мигранттар үчүн экономика көтөрүлүп атат деп айтып келишет. Жакында эле Госдумада ошол боюнча бир өзүнчө бир берене кабыл алган. Ал беренеде болсо, ошо депортация болгон мигранттарды депортация кылбай эле штрафын төлөп, кайра жашынакай иштеп кете берсин деген бул социальный блоктун жактоосу. Эми экинчи блок бар, бул силовой блок деп коет. Силовой блок жанагы укук коргоо органдары, ага МВД келет, прокуратура, ФСБ келет, сот системасы келет. Алар болсо дайыма мигранттар бул потенциалдуу коркунуч көрсөтүүчү жамаат деп тилекке каршы кооптонуп келет. Ошон үчүн социально-экономический блок мигранттар үчүн Кудай буйруса Россия Федерациясында бара-бара баары ордуна туруп жакшы болот. Эми чет элдик жарандарга, мигранттарга, ижарага, арендага батир бергендерге кылмыш иши козголушу мүмкүн. Бул боюнча атайын берене бар, подсобничество деп коет. Бул көмөк көрсөтүү кылмыш кодексинин 33-чү беренеси. Ал жерде жакынкы теракттардан кийин ошол статьяны абдан актуалдуу болуп калды. Чет элдик жарандарга, мигранттарга арендага берген батирдин ээлери да кылмышка тартылышы мүмкүн 3 жылдан 15 жылга чейин. Эгерде ошол мигрант потенциалдуу террорист болсо, эгерде ошол кылмыш ишин кыла турган нерселерди ошол жерде жардыруучу, кесчү, атуучу нерселерди ошондон жасаса деп бир сыйра юристтер ассоциациясынын өкүлү Юлия Разминкова өзүнүн түшүндүрүүсүндө тактап кетти. Ошон үчүн бул жерде биздин көп мекендештер дагы ошол өздөрүнүн батирлери бар, аларда ижарага берет. Ижарага берердин астында же ижара алардын астында кошуна квартирада ким жашайт, ошону дагы бир сыйра тактап туруп тактап алыңыздар. Бул жаатынан эми бизди Кудай сактасын. Москва жергесине жок дегенде 50дөн ашык мечит курулуш керек деп татар диаспорасынын жетекчиси Фарисов айтып кетти. Негизи эле баарыбызга белгилүү болгондой, ошо Котельникиде мечит курулат дегенде жергиликтүү калктар абдан чоң көйгөй жаратып келген. Москва жергесинде биз билебиз 4 мечит бар. Ошол 50дөн ашык мусулманга Батчуда 50дөн ашык мечит курулуш керек деп айтты. Негизи татарлар Россия Федерациясында экинчи титулдуу калк болуп эсептелинет, калкы көбү боюнча. Андан тышкары ошо диний өкүлчүлүк жагында, диний багытында ошо татарлар көбүрөөк басым кошот. Равиль Гайнудин Россиянын негизги мусулманы, ал дагы татар. Андан тышкары бүт мечиттерге баарыңар белгилүү болгондой татарлар көбүрөөк үстөмдүк кылат. Эми бул канчалык ишке ашат белгисиз, бирок бул кичинекей болсо да бул жаатынан кичинекей сигнал. Эми бара-бара көрө жатабыз. Россия Федерациясынын депутаты Подъем деген чыгарылышка кичинекей интервью берди. Ал жерде ошо мигранттарга мал катары мамиле кылбагыла деп суранып кетти. Себеп деген Москва областында баарыбызга белгилүү болгондой, мигранттар үчүн атайын
общежитие курууга Андрей Воробьев тапшырма берди. Ошо мигранттарды ошол жерден чыгарбай, ошо стройкада иштетип туруп, башка өлкөдөн мигранттарды алып келгенде дагы атайын ошо ээрчитип келип очакка киргизип, андан ары кайра узатып ийгиле деген бир нече жооптор айтылып атат. Эми бул Госдумада жеке эле ошо орус тарапты же болбосо жергиликтүү элдерди коргоп мигрантофобия деп коет, ошо мигранттардан коркунучу теракттан кийин огош бетер күчөп атат. Азырынча Кудайга шүгүр Госдумада адекваттуу депутаттар отурганда менин оюмча жакшы болот, урматтуу мекендештер. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, Оренбург жана Орус шаарларынын суу ташкынынан өйдө көп жергиликтүү калктар жабыркады. Алардын ичинде тилекке каршы биздин Кыргызстандык 11 үй бүлө бар экен. 11 үй бүлөдө 70 киши. Ошо 70 киши бүгүн ар досторунда, тааныштарында жатат. Анан кийин ошо Оренбург диаспорасы тыйын чогултуп атат. Ошо биз дагы кошулуп, көмөк көрсөтүп, ошо тыйынга бир аз кошумча кошуп коелу. Мен азыр картасын киргизип коем. Аягы болсо картанын 64-40 менен бүтөт. Ким салымын кошом десе кошуп коюңуздар мекендештер. Андан тышкары кечээ күнү 23 апрелде Кыргызстандан Россия Федерациясына 20 чоң машина келди. 350 тонна гуманитарный жардам Кыргыз мамлекетинен, Кыргыз элинен, Орус элине деп жардам катары келди. Буга чейин ошол баарыга белгилүү болгондой Казакстанга дагы бир нече гум помощь барган. Бул жаатынан Кудайга шүгүр Кыргызстан өнүгүп келет, жардам бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болуп калды. Анан урматтуу мекендештер, сөздөн улай ошол кээ бирөөнүн документтери туура эмес, чыкты кирди кылам деген мекендештер болсо, ошол Оренбург эмес, азыр Саратовко биздин мекендештер айдап келип атат. Ошолорду бир аз реклама кылып кетейин, себептеген ал жигиттер диаспорага иштешип, диаспорага кызмат кылып аткан жигиттер. Телефон номери болсо +7 925 400 65-68 40, экинчи номери +7 929 633 74 65. Мен азыр да жазып коем. Диаспорадан деп айтсаңыздар, ал жигиттер силерге жашынакай скидка кылып берет. Эгерде көп балалуулар болуп калса, анда ошолорду жумасына бир жолу бекер алып барып турат. Аны өздөрүнөн тактап алыңыздар. Сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.